Ачык айтып, ак сүйлөшөбүз. Спутник Кыргызстан радиосунда Ачык кеп программасы. Спутник Кыргызстан радиосу өз эфирлерин улантат. Биз маанилүү темалардын алкагында маегибизди баштайбыз. Жана Ачык кеп программасында бүгүн ушул пробация департаментиндеги санариптештирүү кандай жеңилдиктерди берүүдө жана пробация департаментинде санариптештирүү өз максатына жеттиби? Мына ушул теманын алкагында биз маек курабыз. Буга чейин дагы пробация департаменти ушул баардык аткарып жаткан иштерин ачык айкын жүргүзүү максатында ушул документтерин толугу менен электрондоштуруу ушул бир катар жеңилдиктерди дагы алып келгендигин дагы биз буга чейин жалпы камалымдоо каражаттарындын ичинде ушул Спутник KG'де дагы айткан элек. Ушул жылдан алкагында кандай иштер жасалып атат, бүгүнкү күндө ушул санариптештирүүнүн жүрүшү тууралуу сөз кылабыз. Жана студиябызда конокто Юстиция министрлигине караштуу пробация департаментинин директору Алмаз Арылбек уулу жана ошондой эле аталган департаменттин мониторинг жана эсеп башкармалыгынын башчысы Руслан Романов. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Кош келипсиздер. Кадырман угармандар, түз эфирде кызыккан суроолорду дагы берсеңиздер болот. WhatsApp, Telegram'дан 05664282 жана түз эфирде 0312664282 номерларына байланышып суроо узатсаңыз болот. Эми Юстиция министрлиги дээрлик ушул маалыматтык тутумдарын ушул пандемиядан кийин 2020 жылдан баштап эле ушул активдүү санариптештирүүнү өткөрүп келет. Анын ичинде ошол эле юридика жактарды онлайн каттоо, электрондук нотариат, бирдиктүү портал сыяктуу, анын ичинде пробация дагы бар эле. Анан ушул бүгүнкү күндө кандай санариптештирүү иштери жүрүүдө, бул өзүнүн максатына жетип атабы, канчалык деңгээлде иш жеңилдеп калды? Мына ушулар тууралуу бир баягы ачылыш сөз кылып берсеңиздер, андан соң маегибизди улантабыз. Келиңиз. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар. Абдан жакшы суроо берилди. Ооба, бүгүнкү күндө пробация департаменти ушул 2019 жылдын сентябрынан баштап иш алып келип, ушу бүгүнкү күндө ошол эгерде санариптештирүү багыты боюнча кандай жетишкендиктер болду деп суроо болуп атат. Ошондуктан мен белгилеп кетет элем, ушул радио угурмандарыбызга мындай түшүнүктүү болуш үчүн адегенде ушу биздин пробация департамент кыскача мындай структурасын түшүндүрүп кетсем, анан ошого жараша ошо санарип системасынын пайдасын түшүндүргөнгө мындай ыңгайлуураак болот. Пробация департаменти бүгүнкү күндө ошол биздин республикабызда ар бир аймакта, ар бир райондо өзүнүн райондук пробация органы ишин алып барат. 53 пробация органы бар бүгүнкү күндө. Ошолор күнүмдүк өзүнүн ишинде ошол пробация кардарлары менен жана учет мониторинг багыты боюнча, социалдык колдоо багыты боюнча, анан психологиялык жактан көмөк көрсөтүү багыты боюнча ишин алып барат. Бүгүнкү күндө пробациянын көзөмөлүндө 10 миңге жакын кардар учетто турат. Ошондуктан ошол биздин өзүбүздүн ишибизди ошо мамлекеттик аткаруучу орган катары ошо соттун өкүмдөрүн так аткаруу максатында биз пробация департаменти түзүлгөндөн баштап, ошол сентябрь 2019 жылдын сентябрь айынан баштап эле биз өзүбүздүн автоматташтырылган маалымат ошо санарип системасын түзгөнгө киришкенбиз. Ушул 2020 жылдын ушу март айларында биз ошол көп модулдуу автоматташтырылган санарип системасын, пробация деген системасын ишке киргизгенге мүмкүнчүлүк болду да. Мисалы бүгүнкү күндө ошол биздин мындай расмий тилде айтканда промышленное применение, ошол сотко чейинки пробация модулу, анан аткаруучу пробациянын модулу, анан пенитенциардык пробациянын модулу ишке толук камдуу кирген. Ошондуктан бүгүнкү күндө ошо бүт 50 райондук пробация органы ошол системага туташтырылып, ошол ички биздин бүт жана бизнес процесстерибизди ошо пробация департаменттеги
кагаз документ оборотторубуздун баарын ошо санарип система аркылуу ишке толук камдуу киргизгенбиз. Дагы айтып кетиш керек, ошол биздин автоматташтырылган санарип системабыз ошол бүгүнкү күндө мамлекетибизде түзүлүп аткан жана ИРПП магистралына кошулган. Ошондуктан башкы прокуратуранын дагы ошол сотко чейинки модуль, пробация модулунун ишин жана аткаруучу пробациянын ишин көргөнгө, көзөмөл кылганга мүмкүнчүлүгү бар ошол санарип ИРПП магистраль аркылуу. Албетте, санарип системасы ишине киргенден кийин көп маселелер биз үчүн абдан мындай ыңгайлуу, ыкчам чечилип калды. Анан бул жерде биз дагы айтып кетишибиз керек, ошол адам факторун, человеческий факторду ошол пробациянын АИС системасын киргизгенде ылдыйлатканга мүмкүнчүлүк болду да. Бул деген ошол райондордо тез, ыкчам жана пробациялык баяндамаларды даярдоо, өз убагында так жана сот өкүмдөрүн аткаруу, учетко тургузуу багыты боюнча ошол иш-чараларды биз толук камдуу көзөмөлдөгөнгө шарт түзүлдү. Ошо бүгүнкү күндө ошо пробация департамент башкы органы биз. Ошол бүт ар бир райондогу пробация органын ушул багыттары боюнча алып бараткан ишин ошол биздин санарип системабыз аркылуу көзөмөлдөгөнгө мүмкүнчүлүк берип атат да. Жакшы. Эми кандай система кандай иштеп атат, конкреттүү азыр өзүнчө дагы суроо болот. Ага чейин мына ушул сөз түрдө эми санариптештирүүнүн алкагында бир катар маселелер жоюлуп калды. Ошол эле сиз айтып аткан эле ушул адам фактору маселеси, ошол эле коррупциялык иштер дагы, ошол эле бюрократиялык маселелер дагы жоюлуп, бүгүнкү күндө бардык тармакта, мамлекеттик органдарда мына ушул санариптештирүүнүн алкагында иштер активдүү уланууда да. Анын ичинде ушул пробация департаменти бар. Эми бул жакта адистердин кесипкөйлүүлүгү, алар мына ушул системаны иштетип кетүүсү, мына ушулар тууралуу сурагым келип атат. Адистердин иши боюнча, мына ушул маалыматтык технологияларды колдонуусу боюнча ушулар тууралуу айтсаңыздар. Бул жагында биз өзүбүздүн катардагы кесиптештерибиз, карамагыбыздагы кызматкерлер менен автоматташтырылган маалымат тутумубузду алдын ала ишке киргизүүдө тесттүү иштерин жүргүзөбүз да, тестөөлөч. Тесттерди өткөргөндөн кийин ошол өткөрүп жаткан убакытта биз кызматкерлерибизди тийиштүү деңгээлде алардын колдонуусун үйрөтүп, аларга ар кимдин өзүнүн ролу болот, өзүнүн ээлеген кызматына жараша. Анан бизде окутуу борбору бар. Ал жакка дагы биз өзүнчө программалык колдонууларды киргизгенбиз. Ал бизде ар ай сайын тийиштүү деңгээлде суроо жооп тесттик түрүндө өткөн иш-чаралар жүргүзүлүп турат. Жакшы. Эми сиз буга чейин кардар деп калбадыңызбы? Эми алар ушул автоматташтырылган маалымат системасы аркылуу же болбосо санариптештирүүнүн алкагында кантип көзөмөлдөнөт, маалымат кантип алынып, кантип жеткирилип турат? Мына ушулар тууралуу системанын иши боюнча айтып берсеңиз. Мен башында ошо бекеринен биздин структурабызды айтып кеткен жокмун. Себеби дегенде бүгүнкү күндө пробациянын көзөмөлүндө жана мен айтып кеттим, 10 миңге жакын кардар турат да. Анын ичинен дайыма учетто, күнүмдүк учетто бир 6,5-7 миңге жакын кардар ошо күнүмдүк пробация органынын учетунда турган жарандар, ошо кардарлар. Анан ошол биздин санарип системабыз ошол кардарлардын жанакы сотко чейинки пробациянын ишин контролдоо ишин жүргүзөт. Жанакы соттук баяндамаларды өз убагында ошол эле учурда сапаттуу даярдаганга көзөмөл көрсөтүлөт. Бул мындай борбордоштурулган да. Биздин центральный борбордук аппарат департаменттин ошол ар бир райондун өз убагында анан мазмуну боюнча мындай сапаттуу баяндамаларды даярдоо ишин көзөмөлдөгөнгө мүмкүнчүлүк берет. Бул жана сотко чейинки пробациянын ишин ошол АИС биздин автоматташтырылган санарип система көзөмөлдөйт. Экинчи багыты болсо биздин ошо АИС пробациянын бул ошол аткаруучу пробациянын ишин
көзөмөлдөйт. Бул эмнени билдирет? Бул ошол сот өкүмү чыгып биздин пробацияга келип учетко турганы ошол системага киргизилет. Ал ошол биздин учеттон каттоодон чыгарганы, ана мисалы бир районго биздин кардарыбыз көчсө, ошол ички миграцияны, биздин кардарларыбыздын Кыргызстандын ичиндеги миграцияны дагы ошол санарип системасы учет кылып көзөмөлдөп турат. Көзөмөлдүн түпкү мааниси бул бүт маалыматтарды борбордоштурулуп биздин борбордук аппаратка алып келет да. Бизде деген ситуационный абал борбору түзүлгөн департаменттин ичинде. Ошол абал борборубуз ошо күнүмдүк канча адам учетко турду, канча адам учеттон чыкты, канча адам ички миграция менен жылды бир райондон бир районго, ошонун баарын күндө ошол статистикалык маалымат катары берип турат бизге. Мисалы биз эгерде биз үчүн ошо ишибиздин талабына ылайык, мисалы бир райондун канча кардары бар, канча кардары бүгүн турду, канча кардар кетти, ошо аты жөнү бүт установочный данныйлар менен керек десек, бул биздин санарип системасы чыгарып бергенге даяр да. Ошол жагынан биз үчүн, ошо борбордук аппарат үчүн бул ошо көзөмөлдөгөнгө, анан жумуштун сапатын көтөргөнгө абдан көп ыңгайлуу шарттар түзүп берди. Дагы айтып кетиш керек, бүгүнкү күндө биз ошол жана мамлекетибиздин түндүк санарип системасы аркылуу бир нече мамлекеттик органдар менен да келишим түзгөнбүз. Ошон үчүн пробация департаменти техникалык жагынан мисалы даяр. Айрым мамлекеттер менен биз уже туташтык. Ошондо биздин жанакы ошо пробациянын талабына ылайык кандай бир кагаз, иш кагаздары керек болсо, ошол мекемелерден, ошол АИС биздин санарип системабыз аркылуу алганга мүмкүнчүлүк берип атат да. Бул тез, ыкчам жана маселелерди чечкенге шарт түзүп берди. Маселен, пробация кардарларынын ушул чет өлкөгө чыгуусуна уруксат берүү же чектөө коюу, бул жагы кандай? Бул боюнча ошол соттун өкүмүнө ылайык бир нече чектөөлөр болот. Ошонун ичинде сиз айткан жана чет өлкөнүн сыртына чыгууда чектелүү коюлат. Ал процессти да биз санариптештиргенбиз. Бүгүнкү күндө пробация департаменти ошо биздин мамлекетибиздеги расмий тилде айтканда ЕСУМ системасы бар, единая система учета внешней миграции. Ошол санарип системага биз кошулганбыз. Анан бүгүнкү күндө пробация департаменти өзүнүн кардарларын ошол мамлекеттик чек аранын көзөмөлүнө коюу, мамлекеттик чек аранын көзөмөлүнөн алуу процессин бүгүнкү күндө биз департамент өзүбүз алып барабыз. Ал иш дагы санариптештирилген бүгүнкү күндө. Жакшы. Эми бул багытта, бул тармакта ушул мониторинг, абалдыга көз салып туруу, ага байкоо жүргүзүп туруу абдан маанилүү. Ушул жаатта айтып берсеңиздер. Бул иштер боюнча биз жогоруда жетекчибиз айтып кеткендей, тийиштүү модулдарыбыз бар. Алардын ичинде анан чоңураак блокторубуз бар. Алардын үчөөнүн биз бүгүнкү күндө ишке ашырдык, пилоттук түрдө иштеп жатат. Буюрса жакында дагы бирөөсүн бүтүрөбүз. Бул пенистардан кийинки деп коет. Жабык абактардан мөөнөтүнөн мурда шарттуу түрдө бошонуп чыккандарды көзөмөл жүргүзүү. Ошол эле электрондук көзөмөл менен ишке алып барууну да. Ал эми жалпысынан жогоруда айтылып кеткендей маалыматтарыбызды топтоп, ыкчам абалды байкап туруу биздин могул кырдаал борбору түзүлүп жатат. Ошонун үстүнө дагы иш алып барып жатабыз. Бул бир блогубуз болуп эсептелинет. Ошол жерде күнүмдүк маалыматтар биз азыр деле алып жатабыз. Келечекте болочокто буюрса ишке ашырылып калсак, аягына чыгарып, анда толук кандуу бүт маалыматтар ошол жерде жүрөт жана сакталат. Эми пробация департаментинен ушул негизделгенине көп деле убакыт болгон жок, бирок кыска убакытта көп иштер жасалды. Маселен, бул санариптештирүүнү ала турган болсок, конкреттүү түрдө бул максатына жеттиби? Канча пайызы бүгүнкү күндө иштин толук ушул санариптештирилди?
Бүгүнкү күндө ошо пробация департаментинин ички могу бизнес процесстерин санариптештирүүсү эгерде мындай пайыз менен айтсак, процент менен, анда бир 60-70% десек болот. 70%га биз аткардык ишин. Ошо алдыга койгон максаттарыбызга жеттик да. Бул ошол эң биринчи, эң башкы багыт, максат бул ошол биздин кардарларыбыздын учетун жоготпоо, учетун так алып баруу, анан экинчиден сот өкүмдөрүн так аткарганга ошо так аткаруу ишин ашыруу болчу да негизги багыттар. Ошол багыттар, ошол максаттарга биз ошо санарип системасы аркылуу жеттик деп айтсак болот да бүгүнкү күндө. Маселен ушул санариптештирүү ишинде кандай тобокелчиликтер, анан көйгөйлөр жаралды? Мына ушул боюнча сиз баягы учетун жоготуп албоо абдан маанилүү деп атпайсызбы? Сөзсүз түрдө бул жакта дайыма көйгөйлөр болбой койбосо керек баягы ишти аткарууда. Кандай тобокелчиликтерди көрдүңүздөр? Эми көйгөйлөр албетте бул финансы жагынан, финансты каржылоо жагынан. Бул негизги көйгөй болду, бирок учурдан пайдаланып айтып кетиш керек, бул ишке биздин эл аралык уюмдардын, донорлордун колдоосу болду. Аларга да мен өзүм ыраазычылыгымды айтып кетким келет, учурдан пайдаланып. Албетте алардын колдоосу негизинде биз ушу тез аранын ичинде ошол чоң системаны киргизип алганга мүмкүнчүлүк болду. Кандай коркунучтар? Ооба, албетте ошол система бул маалыматта, мындай чоң бир массив, маалымат массиви, ошону биз туура пайдалануу, туура колдонуу деген бир мындай коркунуч болду. Эгерде ал башка жакка, мындай сырт жакка чыгып кетпесин, бул ар бир кардардын мындай персоналдык данныйлары, ошол жагынан биз тиешелүү кам көрүп, ошол жанакындай защищенный VPN каналдарды пайдаланып, эми өзүнүн жана IT технологияларынын талаптарына ылайык ошол иштерди чараларын кылдык, ишке ашырдык. Бирок ошол көйгөйлөр ошондой болду да, ошо финансы жагынан, анан маалыматтарды туура пайдалануу да негизи. Эми санариптештирүүнүн алкагында алдыда кайсы иштер жасалат? Алдыда буюрса, мына мен кесиптешим айтып кеткендей, ошо биздин кырдаал борбору түзүлүп жатат. Ошол санариптештирүүнүн мындай акыркы иш кадамдары бул ошол кырдаал борборубузду толук кандуу ишке киргизүү. Бул эмнени билдирет? Бул ошол кырдаал борборубуз, ситуационный центрибиз, бул ошол пробациянын негизги 3 багыты боюнча, бул учет, мониторинг, анан социалдык коштоо, анан психологиялык багыт боюнча көмөк көрсөтүү. Ушул 3 багыт боюнча толук республикадагы пробация органдарынын ишин анализдөө, анан тиешелүү статистикалык маалыматтарды ошо бизге өз убагында чыгарып берүү. Анан дагы бир максаты бул ошол бүт иш процесстерде адамдык факторду азайтуу. Ошондо бул биз ойлойбуз, ошондо адамдык фактор азайса, бул коррупциялык коркунучтар да эмеси азаят деп түшүнөбүз. Тобокелчиликтери азаят деп түшүнөбүз да. Жакшы. Ошону менен эле бирге дагы кошуп кетейин. Мына азыр жетекчибиз тийиштүү түрдө бүт баардыгын 3 ыкманы айтып кетпедиби, жолуну. Ошонун ичинен чыгып келе жаткан, бул дагы биздин департамент тараптан болгон ой максат болчу. Башка мамлекеттик органдарды жанагы пробация кеңешибиз бар да, чоң маселелерди чечет. Ошол жаатында жакшы ой чыккан болчу жетекчибиз тараптан. Ал ортого салып, анан тийиштүү деңгээлде мамлекет жетекчилиги чыгарган, ошого азыр колдоо көрсөтүлүп атат. Ошол колдоосу акыр аягына чыкса, биз башка мамлекеттик органдарды, жергиликтүү органдарды дагы санариптештирүү жагы боюнча кичине болсо дагы алдыга түрткү берип, мындай жардам берген болобуз да. Анан экинчи дагы бир маселебиз бул жаңы ыкмаларды колдонуу. Санариптерде. Мисалы, электрондук жана браслеттерди колдонуу. Ошо биздин кардарларыбыздын, айрым кардарларыбызга эгерде ал ошо биз айтып кетишибиз керек, кардар, пробациянын кардары бул биринчи учурда бул жазасын тартып аткан жаран.
бул мыйзамдын бузган жаран деген Ооба. статус осужденного. Ошондуктан ошол айрым кардарлар өзүнүн мисалы сот менен белгиленген милдеттенмелерин так аткарбаса, ошо пробациялык көзөмөлдү өтүүнүн талаптарын бузса, анда бул эми дүйнөлүк практика, ошол мисалы электрондук браслеттерди колдонуу. Ошол мисалы ошол багыт боюнча азыр иштеп жатабыз. Анан ошо жакын арада биз тестирлөө ишине өткөнгө ошо кам көрүп атабыз да бүгүнкү күндө. А бул жаңы ыкма деп атпайсызбы, маселен? Бул кандай эффективдүүлүгү кандай болуп атат бүгүнкү күндө? Бул эми биз ошол чет өлкөнүн тажрыйбасын изилдеп көрдүк. Чет өлкөнүн тажрыйбасын изилдесек, ошол мисалы жаңы ыкмалар, ошонун ичинде эле браслет, мисалы электрондук браслет, бул көп жагынан жакшы мындай эффект берет экен. Бир жагынан бул мисалы мындай воспитательных целях, да, вот тарбия жагынан бир таасир этпөө. Эгерде ал өзүнүн милдеттенмелерин так аткарса, соттун өкүмүн так аткарса, анда ал электрондук браслетти колдонуу кажети жок болуп калат. Эгерде ал ошол биздин талаптарды, биздин ошо ички инструкцияларыбызды бузуп, ошо пробациялык көзөмөлдү туура эмес өткөнгө мындай бир амалдарды кылса, анда ошол электрондук браслетти колдонуу коркунучу бар да ал кардар үчүн. Ошондуктан бул бир мындай бир таасир эте турган бир элемент да негизи. Алдын ала. Жакшы. Сиз жогоруда ошол пробация кеңеши деп калбадыңызбы? Маалымат иретинде билгим келип атат. Бул кандай иш аткарат? Анын миссиясы кандай? Маалымат катары айта кетсек, бул азыр бизде жаңы көтөрүлүп аткан мындай маселе болчу. Буга чейин деле биз өзүбүз ич-ара иш алып жүргөнбүз. Мунун эффективдүүлүгү аябай чоң. Себеп дегенде бул өз ара карым катнашты күчөтөт, анан тартипке алып келет. Маселелерди так жана туура чечүүгө биздин кардарларыбыздын ошол пробациялык кеңешке көтөрүлгөн. Анан ич-ара мындай электрондук маалымат байланышын жүргүзгөнгө жергиликтүү өзүн өзү башкаруу аймак жетекчилигине, мисалы үчүн райондук администрациясынын жетекчисине, акимине же болбосо мэрге биздин тутумга өзүнчө бир бөлүгүнө кошулганга мүмкүнчүлүк берет да. Эң башкысы бул биздин кардарларыбыздын жүйөлүү маселелерин чечип берүү. А бул пробация кеңеши кандай аныкталат? Мен түшүндүм сурооңузду. Бул мындай айтып кетиш керек да. Бул пробация институту негизи бул пробация институтунун өнүктүрүү үчүн, пробация институтунун ишин алып баруу үчүн тек гана бул департамент пробациянын иши эмес. Биздин мыйзам ошол пробация институтун өнүктүрүүгө бир нече мамлекеттик органдарды субъект катары тапкан. Мисалы, ошол пробация кеңеши түзгөндүн бирден бир максаты ошол бул бир өзүнчө аянтча, площадка. Ошол аянтчада ошол пробация институтунун көйгөйлөрүн, пробация институтун өнүктүрүшүнө салым кошо турган мамлекеттик органдарды киргизген мүчө катары. Ошондо бүгүнкү күндө бул мамлекетибиздин токтомунун негизинде түзүлгөн, өкмөттүн токтомунун негизинде. Бүгүнкү күндө республика боюнча 54 пробация кеңеши өзүнүн ишин алып барат. Ал пробация кеңешинин төрагасы бул ошо аким болот, ошол жергиликтүү мамлекет өкүлү болот, башчысы аким. Секретариат функциясын бул биздин райондук пробация органы аткарат. Ал ошол повестканы кандай маселелер бар, кандай көйгөйлөр бар, ошол райондун алкагында ошол маселелерди көтөрүп чыгат да. Маселен эми бир убактыбыз аз гана калыптыр. Кыска жооп берсеңиз, сөзүңүздүн башында да ушул башкы прокуратура менен иш алып баруу боюнча да айтып калдыңыз эле. Маалымат алмашуу электрондоштурулат деп ушул жаатта. Бул процесс кандай жүрүүдө? Бул мен баа түшүндүрүп кетсем, жана ЕРПП единый реестр преступлений деген единый бир магистраль түзүлүп атпайбы бизде. Бүгүнкү күндө ошол магистральга биз аткаруучу орган катары туташтык. Ошол биздин мына мен кесиптешим айткандай, биздин ошо санарип системабыздын, пробация санарип системабыздын 2 модулу
2 модулу бүгүнкү күндө ошол РП магистралине кошулуп, ошол магистраль аркылуу прокуратура органдары мындай биздин эмне иш кылып атабыз, кандай чараларды көрүп атабыз, ошол надзор катары көргөнгө мүмкүнчүлүгү бар. Биз ошол аткаруучу орган катары кошулганбыз да. Жакшы. Эми биздин программага бөлүнгөн убакыт чектелүү. Сиздер баягы макул болуп, маек бергениңиздерге, жалпы маалымат бергениңиздерге сиздерге чоң рахмат. Ишиңиздерде ийгиликтер болсун. Кадырман угармандар, биз Ачык кеп программасында ушул пробация департаментиндеги санариптештирүү иштеринин жыйынтыктары боюнча процесс тууралуу сөз кылдык. Студиябызда конокто Юстиция министрлигине караштуу пробация департаментинин директору Алмазбек Зарылбек уулу жана аталган департаменттин мониторинг жана эсеп башкармалыгынын башчысы Руслан Романов болду. Ал эми Спутник Кыргызстан радиосу өз эфирлерин улантат. Ачык кеп, таамай айткандардын трибунасы.